Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qandaysizlar, taksitvanlar, mekendaşlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eskertkiler, musulman tuğanlarına fayda öğrettik falan. Bizden bir eskertiden. Takside işlegen tuğanlarga, ağalarga, yenilerge takside vaqt uzun tura faydalanışımız gerek ekeni. Muzika koyup, radio koyup bekerle vaqt ketip kalbaş üçü. İş menen anan işo muna dünyanın akçaсын taап атабыз, işo ahiretin dagы пайдасын ала кетсек болот экен. Бул кандай? Мисалы, эртең менен жумушка чыгабыз. Чыкканда бөлүп коелу да, биринчи заказымы бир зикирге бөлүп коелу. Субханаллах. Экинчисин алхамдулилlah. Андан үчүнчүсүн Аллаху акбар деп. Заказдар бөлүп алсакчы, дүйнөбүз дагы, ахиретибиз дагы кошо кетет экен да. Эртең бир күн эмес, бир күнү баарыбыз өлөбүз. Ошондо ахиретте бизге өтө пайдалуу болот экен. Дүйнөнү дагы, ахиретти дагы кошо алып кеткенибиз үчүнчү. Ошон үчүн субханаллахи ва бихамдик. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: субханаллахи ва бихамдик. Дүйнө, мына дүйнөдөгү күн чыккандан батканга чейин жердин бардыгынан мага жакшыраак деген да. Ошон үчүн субханаллахи ва бихамдик. Астагфируллах ва атубу илейх. La havla ve la kuvvete illa billah деген zikirlerde толтуруп дүниебизге, ахиретибизге пайдалуу кылсак болот экен да. Себеби баары бир өлөбүз. Караңыз. Максат ажы айтат да, көп эле жолу айтып жүрөт. Өтө сонун айтат да. Мына дүниөлүк статистика боюнча алганда 1 дегенде 1 секундда 7 миллиард калк бар азыр. 1 дегенде 7 адам өлөт экен да. 7 адам өлөт экен. Ошондо 1, 2, 3, 4, 5. Мына мен 5ке чейин санадым. 35 адам кетти дейт да. 35 адам кетти. Ошо 35 адамдын арасында биз болбой калдык. Ошон үчүн бир күн эмес, бир күнү келет. Өтө кабилеттен келет да, өлүм хак баары бир келет. Ошого дүйнө ахиретибизге пайдалуу болуш үчүн акчаны да иштеп атабыз, дүйнө дагы, ахирет дагы алып кетсек өтө жакшы болот экен. Оңой эле. Клиент чыкты, здрасте коюп болду, маршрутка менен кете беребиз. Qarab, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la havla ve la kuvvete illa billah, astagfirullah ve atubu ileyh, sallallahu aleyhi ya Resulallah deb zikirlerde толтурап zikir kılıp пайдалуу кылып алсак болот экен. Өзүбүзгө өтө пайдалуу болот экен да. Assalamu aleykum ve rahmatullahi ve barakatuh.